Газа шаарына жакын жайгашкан Эш-Шате палестиналык качкындардын лагериндеги балдардын ойноочу аянтчасына түшкөн ракетанын натыйжасында 9 жаш бала жана 40 киши көз жумушту. Мындан тышкары дүйшөмбү күнү анклавдын Аш-Шифа ооруканасына ок атуулар болгон эле. Ал жактагы жабыр тарткандардын саны белгисиз. Израиль жана Палестина аскерлери аянтчадагы жардырууну бири-бирине шылтоолоп, жоопкерчиликти алуудан баш тартышууда. Израилдин коргоо армиясынын билдирүүсүнө караганда, ооруканага жана качкындардын лагерине түшкөн ракеталар Израилдин аймагына жетпей калган. Нидерландиянын премьер-министри Марк Рютте Украинанын президенти Петр Порошенконун учак кулаган аймакта аскердик кыймыл-аракетти токтотууга чакырды. Порошенко менен телефон аркылуу сүйлөштү. Рютте эл аралык эксперттер ушул убакка чейин учактын кулаган жерине жете алышпай жатканын айтып тынчсызданган. Голландиялык жана австриялык адистер шейшемби күнү Боинг кулаган жерге барууну кечиктиришти. Дүйшөмбү күнү эксперттер учак кырсыкка учураган аймакка кирүүгө аракет кылышкан, бирок Донецкке кайтууга аргасыз болушту. Эбола илдети Нигерияны каптоо коркунучунда турат. Лагостун ооруканасына 40 жаштагы Монровиден келген либериялык эркек киши диарея жана кусканга арызданып жеткирилген. Ал Нигериянын борборуна 20-июлда учуп келген. 2 күндөн кийин андан илдеттин биринчи белгилери пайда болгон. Либериялык жаран каза тапкан ооруканада карантин жарыяланып жабылган. Илдеттин дарысы жок болгонуна байланыштуу Кенема шаарында Эбола менен күрөшүү борборунун бир нече дарыгерлери каза болушуп, 8 ооруну жуктуруп алышкан. Кошуна жайгашкан Либерияда болсо жергиликтүү эпидемиолог көз жумган. АКШнын 2 жараны ооруну жуктуруп алышкан. Бири бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун дарыгери. Либериядагы Эбола илдетинин баттарап баратканына байланыштуу өлкө бийлигин бир нече чек ара пунктуларын жаап салышты. Ал эми илдетин жуктуруп алгандардын саны көп аймактарда карантин жарыяланган. Румыниядагы жааган күчтүү жамгырдын натыйжасында суу ташкыны келип чыкты. Румыниянын Правох областындагы кичи шаарчалар менен айылдарды жана өлкөнүн түштүк батышындагы Вылча областын суу каптады. Ондогон үйлөр, эгин талаалар суу астында калышты. Жергиликтүү калктын маанайы чөгүп, борбордук метеорологиялык кызматы аба ырайынын кызыл көрсөткүчүн жарыялашты. Улуу Рамазан айынын аяктоо күнү бир гана мусулман өлкөлөрүндө эмес, Европада дагы белгиленди. Италиянын борбору Римде Салам сарайы атындагы таштанды окуу жай имаратына бир нече Африкалык өлкөлөрүнөн чыккан качкындар чогулушту. Чындыгында биз бул майрамды белгилей албасак керек деп ойлогон элек. Анткени кээ бирибиз жолдобуз, кээ бирөөлөрүбүз көчөдө. Бирок Кудай бизге бул жерди табууга жардам берди. А биз болсо бул жактагы кучагын ачкан бир туугандарыбызды таптык. Римдеги мусулмандардын Орозо айт майрамын белгилөө үчүн борбордук аянттардын бири болгон Пицца Виторио берилди. Индиядан, Пакистандан жана Бангладештен келген иммигранттар бул жака үй бүлөлөрү менен сыйынышууга келишет.